7 класс кыргыз тили сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Азыркы шартка байланыштуу аралыктан окутууну баштайбыз. Билим алуу үчүн бизге эч нерсе тоскоол боло албайт. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тактооштун маанисине карай бөлүнүшү. Сабактын максаты тактооштун маанисине карай бөлүнүшүн түшүнүү менен морфологиялык билимин өнүктүрүшөт жана гумандуулукка тарбияланышат. Тактооч маанисине карай мезгил тактооч, орун тактооч, сын сыпат тактооч жана сан өлчөм тактооч болуп бөлүнөт. Мезгил тактооч качантан бери, кайсы жерде деген суроолорго жооп берет. Ал эми орун тактооч кайда, каерде, кайсы жакта деген суроолорго жооп берет. Сын сыпат тактооч кантип, кандай, кандайча, эмнеге деген суроолорго жооп берет. Сан өлчөм тактооч канча, нече, канчалык, нечелеп деген суроолорго жооп берет. Мисалы, тактоочторду катыштырып сүйлөмдөрдү түзүп көрөлү. Жаз эрте келди. Бул сүйлөмдө эрте деген мезгил тактоочубуз катышып жатат. Алар алыс олтурушту. Бул сүйлөмдө алыс деген орун тактооч катышып жатат. Мугалим орусча сүйлөдү. Орусча деген сөзүбүз бул сын сыпат тактооч. Марат жалгыз ырдады. Бул сүйлөмдө жалгыз деген сан өлчөм тактооч катышып жатат. Балдар, тапшырма тактооштун маанисине карай бөлүнүшүн окуп келесиңер.